Салам урматтуу YouTube каналынын көрүүчүлөрү, биз бүгүн Кыргызстандын желегин дүйнөгө желбиретем деген кызды сиздерге тааныштырабыз. Менин формамды эле көрсөңүздөр керек, кайсыл спорттун түрү. Азыр ал машыгууда, машыгуудан кийин аны биз сөзгө тарталы. Азыр Хадича машыгуусу бүттү. Азыр биз жолгабыз. Кандайсың, жакшысыңбы? Жакшысың. Машыгуулар кандай болду? Жакшы, соң болду. Кел анда майк тишели. Атың ким? Менин атым Кеңешова Хадича Элдиярова. Канча жаштасың? 10 жаштамын. Бул спортко кантип келип калдың? Сен ким алып келди бул спортко? Мен спортко кызыгам. Мен өзүм каалаганым да спортко катышып, Кыргызстандын желегин бандай Дүйнөгө желбиретип, Дүйнөгө желбиретким келет эле. Анан мен 8 жашымда телевизордон баягы спорт каналдарын көрүп кызыгып калгам. Мен дзюдо спортун тандадым. Эмне себептен тандадың дзюдону? Дзюдодо мисалы греко-римский борьбаларда көбүнчө балдар еще опасныйраак деп ойлойт элем мен. Жана анан дзюдо бул кыздарга жакшы туура келет деп еще бандай мага коопсузураак деп ойлогом деп кызыгып калганмын спортко. Азаматсың. Спортко сени аденең алып келди да? Ооба. Сенин каалооңду орундады, Ооба. Бул дзюдодо дагы формалар бөлүнөт экен да? Ооба. Кандай болуп бөлүнөт? Биз кийип чыккан кимоно бул ак менен көккө бөлүнөт. Бул ак менен көктүн айырмасы деле жок. Бирок бул кимонолор бакыл тэквондо, карателердикине окшош болот. Бирок алардын көздөрү башкача болот, аркы жумшагыраак болот. Бизги катык. Жана пояздарда түстөрүнө бөлүнөт. Кандай болуп? Бири дзюдо спортунда пояздар эмеге биринчи келгенде ак пояс тагат, экинчи кийинирээк мындай сары пояс тагат. Андан кийин оранжевый пояс, андан кийин жашылдан кийин көктөн кийин коричневый, андан кийин кара болуп келет. Ошол. Анан бакыл кимонолор каратенин кимонолору да башкача болушат. Жакшы. Сен бул дзюдого келген канча жылдан же канча айдан баштап келе баштадың бул жака? Мен ноябрдын 11-инде келдим. Почти 4 ай болуп калды Келгениңе. Азыр сен бул залга келгичекти? Хадиша кандай кыз эле? Менде? Мен мындай өзүмдү башкача сезгем, жана мындай бандай уялчу болчумун, азыр андай деле уялбай, өзүмдү эркин сезип калдым. Дзюдодо кандай приемдорду билесиң? Скаленду билем, бедрону билем, через себяны билем. Мектепте кандай окуучу кызсың? Досторуң дагы билетпи? Сен бул жака келгениңде? Ооба, билишет. Мен мектепте отличницамын, жакшы окуймун. Ой. Ошо жакшы окуймун. Мен Шабу Жумаевдин орто мектебинин 38 окуйм. Азаматсың. Каарманыбыз Академия ММА спорттук клубуна баргандан бери бир топ өзгөрүүлөр болгонун билдирди. Машыктыруучусу дагы Хадичанын келечеги бар экенин айтып, болочокто желекти дүйнөгө желбирете турганын үмүттөнүүдө. Сейчас она уже 4 месяца занимается у меня. Уже более-менее базовым приемом она уже обладает. Пока что на городские областные турниры я ее не выводил, но внутриклубный турнир у нас проходил так недавно, новогодний. Там она приняла участие и заняла почетное 2-е место. Показала хорошую борьбу, но, к сожалению, в финале уступила тоже моей же ученице, которая в вечерней группе занимается. У нее хорошее будущее. Если она не бросит спорт и до конца пойдет, то, думаю, хорошие результаты покажет. Тем более у нас в Кыргызстане женская борьба не так развита, поэтому я думаю, в будущем
она будет одной из первых, кто покажет хорошие результаты за пределами Кыргызстана на Азии, чемпионате мира, на Олимпиаде, иншалла. Қандай қиялдарың бар азыр? Менің қиялдарым бірінші орында бұл. Мен ата-енемді башқа бір мемлекетке апару ошол. Анан өзімді мықты деп ойлайсың. Қолың келеді? Әлбетте сен мықты боласың деп ишенебиз. Анан сен Кыргызстанда кимди кумир тутасың? Ең жақсы көрген кумирим бұл Мерим Жуманазар. Мерим Жуманазарова аялдан жагат, абда жакшы. Эгерде Мерим Жуманазарова менен жолуксаң, эмне кылмаксың? Мен өзім жөнінде айтып берет элем, өзү жөнүндө сурайт элем. Жана сиз ал Мерим Жуманазарова кантип ошондой нерселерге жеткенин сурайт элем. Азамат. Мына ошентип биздин чыгарылышыбыз дагы соңуна келип жетти. Буюрса Кыргызстан желеген желбирет келин дүйнөгө окуларга ийгилик каалайбыз.